Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Баарыбызга эле белгилүү болуп калды. Суроолорду кайталабаганга аракет кылайлы. Эми бая жакшы сөз болду, чында баарыбыз күрөшүшүбүз керек бул смог менен. Анан биз аткаруу бийлигине эле биз элдин арасында көп жүргөн үчүн биз айтып келип турсак, сиздердин кээ бир аткара албаган, билбей калган жериңерди биз айтып турсак, ошо биргеликте иштесек гана жеңебиз. Бир эле тармак, бир эле мэрия бул нерсени чече албайт, ошон үчүн баарыбыз чогуу иштешели. Негизинен бул жерде көмүр, транспорт, анан газдаштыруу деген проблемалар эң орчундуулар экен, ошолар боюнча бир аз айтсам. Бая комиссияга сөз түрдө мен финди кошушуңуздар керек. Анан бул нерсени курировать этиш үчүн бир чоңураак Камчы Кыдыршаевичпи же вице-премьерлердин бирөөсүбү бул координация кылыш керек да, бу жерде мэрия болуш керек, мэрияны иштетиш керек экен, министрликтердин 2-3 министрликти иштетишибиз керек экен. Бир чоңураак комиссия түзбөсөк, бул иш алдыга жылбайт. Ар ким өзүнүкүн жасап келатыптыр, бир координация жоктой сезилип атат да. Мисалы мына Каракече көмүрүн албай койгонго болбойт. Бул сөзсүз түрдө ушул байытуу ишканасын, көмүрдү байытуу ишканасын куруш керек, ага акча бөлүш керек. Ошондо дагы кошо кетели, азыркы эле айткан мэриянын Ак булакты айтышты, буларга дагы ошол инвестициялык экен, каяктан жардам керек болсо биз тараптан берели. Транспорт боюнча катализатор деп айтылып атат, бул эң 40%га чейин берип атат, 30%га чейин берип атат. Азыркы күндө катализаторлы жок машиналарга эч кандай чара көрүлбөй атат да. Эми убагында биз айтканбыз, бирок эч нерсе болбой калды. Катализаторларды фуралап Европага алып кеткен учурларда биз белгилеген элек, тилекке каршы эч нерсе аткарылбады. Бүгүн ошонун запкысын тартып атабыз. Азыр сиздин маалыматыңызды өтө мындай ишке ашыра турган экенин билип калдык. Элди кыйнабашыбыз керек. Эл керек болгондо ошол нерсеге өзү запрет кылбаганда тиричилигине иштетип катализаторларын саткан. Эми азыр катализатор ал деп 6.000 – 7.000ден акча десек эл жаман көрөт. Ошон үчүн акча бар. Ошон үчүн катализаторду дагы ушул өкмөттөн акча бөлдүрүшүбүз керек. Ошондо массалык түрдө патриот инсандарыбыз ошол столлорго кирип, ошол жаңы бекер берилген катализаторлорду коет. Экологияны оңдойлу десек, ушул жолго барышыбыз керек. Анан элге ар бирин коесуң, срочно коесуң, камагыла, техосмотрун баспагыла деп турсак, ал нерсе кайра өкмөт менен, башкаруу бийлиги менен баарыбыз алыстайбыз. Бекер коюш керек. Пробка боюнча айтайын. Пробкадагы бул ушул смогту көбөйтүп атат. Мына шаардын ичиндеги мына Лев Толстой көчөсүн көп жерден баягы тешип, ылдый жакка өтүп турган нерселерди баягында дагы айтылды эле. Айбек Жашбекович, ошону ишке ашырсаңыз тез арада. Азыр 2 жер турат, Лев Толстой Чапаевадагы, Лев Толстой Карадаринскаяда. Ошолорду тезирээк срочный порядка ошолорду кылдырсаңыздар. Ошолор дагы көп нерсе берет. Анан мына Айтматов проспектисинде теректерди кыйып атпайсыздарбы? Куруп атат, туура уктук. Бирок ошол жерде полоса 4 эле полоса турат да. Теректер жылыптыр, ошол жерде 6 полоса кылсаңар. Эми менин оюм, сиз угуп турсаңыз, 6 полоса кылсаңыздар, ал жерде бош эле жер жатат. Эч канча кичине гана сервитут бар экен, аны жылдырса болот. Мисалы мен ошол жака кетем, ошол жерде эле бир 15 мүнөт турасың. Политехтен өткөндө эле уже баягы Южный магистралга чейин турасың да. Ошого көңүлүңүзгө алсаңыз, Южный магистралга чейин хотя бы 6 полоса. Андан кийинкиси уже тар болуп кетет экен. Ошону эске алып койсоңуздар, ушулдап немен азайтат эле пробканы. Темир жолду чыгаруу боюнча кече комиссияны түзүү боюнча маалыматыңызды уктук. Айбек Жашбекович, ушул боюнча айтып берсеңиз, кандай болот, кайсы жылдарга пландап атасыздар? Сөз мэриянын каражаты жетпейт, жок, бирок сиздердин оюңуздар да, ал ошол темир жолдун орду эмне болот, чтоб элге дагы бир аз мындай маяк көрсөткөндөйчү. Мисалы мен ошол темир жолдун боюнда жашаганмын, бир тепловоз өтүп кеткенде бир 5 мүнөт, 10 мүнөт ошол жерде ушул жыт кетпей турат да. Ал отурат дегендечи. Бул да өтө чоң экологиялык баягы алган булгоого таасири чоң да темир жолдун да. Ушул боюнча кыска айтып берсеңиз мына темир жол анан пробка боюнча. Урматтуу Нурбек Карович, биринчиден жанакы Чыңгыз Айтматов проспекти боюнча мен так айтып кетейин, ал жерде бизде жолду кеңейтүү боюнча пландарыбыз жок.
Себептегенде биз ушул теректерди алып атканда Бишкек шаарынын тургундарынан дагы биздин Кыргызстан жарандарынан да бир нече сунуштамалар келип, анан ошо изилдөө жүргүзгөндө биз ордуна кайтадан ушул жалбырактуу бактарактарды эгебиз деген убадабызды да бергенбиз. Аны биз ишке ашырабыз. Бүгүнкү күндө 20 бүгүн эртең биз контракт кол коебуз. Ал жерде 600 миллион тегерегинде сом каралып, бүгүнкү күндө бак, дарак жана жаңы мындай тренд болуп аткан чөптөр дагы кустарниктер да эгилет ал жергечи. Анан келечекте мен ойлойм аны карасак болот, сиз айткан маселени дагы. Макул. Ушул жерде мен кошуп чыгып кетейинчи. Бизде азыр ийне жалбырактуу дарактарга көп көңүл бөлгөн учурлар болуп калып да. Бул ийне жалбырактуу дарактар кычкылтекти бир 10 эсе аз бөлүп чыгарат. Ошон үчүн жазы жалбырактуу нерсеге өткөлөчү. Эң туура маселе, себептенде биз дагы ушул эми ученыйлар башкаларга кайрылганда алардын да сунуштамасы ушундай болуп атат. Бизде бүгүнкү күндө 7 бактарак аныкталган, анын баары жалбырактуу көп учурунда. Себептенде анын шаарга болгон пайдасы көп болот да. Эми жана темир жол боюнча айтып кеткен болсок, ал биринчи сунуштама бул деген China Road компаниядан келип түшкөн. Ал сунуштаманын алкагында 3 вариант жазалган болчу. Бирок биз бир эле эмеге токтодук. Бул жана Северный Объезднойго параллельно кете турган жерде. Себептегенде бир кап түзүлөт эле да жол туюндардын. Ошондуктан биз бул ишке алар айтымы боюнча азыр болжомол менен курулуш иштерине 550 миллион доллардын тегерегинде акча каражат муктаждык болот экен. Бирок ошол эле учурда бошогон жерлерди эгер эртең биздин генпланга туура келип курулуш иштерин жүргүзсө, ал жерде жердин баасы 450 миллион тегереги болуп атат да. Ошондуктан алардын сунуштамасы болуп атат. Эгер мамлекет өзү каржылай турган болсо, өзү каржыласын, же болбосо ошол жер тилкелерин, бошогон жер тилкелерин бизге өткөрүп берсе, биз кийин ушул микрорайондорду болобу, жанакы курулуш иштерин өзүбүз алып кетип, ошол жерди пайдаланганга даярбыз деген маселени коюп атат. Ошол биз эки жерди карап атабыз азыркы чечимде, кайсы чечим менен барабыз деп. Бирок эгер аларды да уга турган болсок, булар рыночный баа менен дагы сунуштап атат бааларды. Ошондуктан ушундай 450 миллиондун тегереги акча каражат бизде ушу баасы чыгып атат да. Бир эле биздин талап болуп атат. Ошол темир жол алынган болгон күнү дагы ал жерде магистральный бир жол калыш керек дегенчи. Себептенде эгер биз аны сактап калсак, биз кийинки жана Кант, Кара Балта, Токмок шаарлары дагы ошол жака келип мындай скоростной жолдор боло турган болсо, бизге Бишкек шаарына дагы ыңгайлуу разгрузкалар болот эле да. Ошондуктан ушул сунуштамалар бизде бүгүнкү күндө каралып жатат. Жумушчу топ түзүлгөн. Биринчи жыйынды биз өткөрдүк. Азыр иш планын аныктап атабыз. Убактысы примерно канчага созулушу мүмкүн? 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл? Алардын өздөрүнүн маалыматы боюнча 2 жылда куруп бүткөнгө даяр. Эгер силер көрүп аткан болуш керексиң, азыр биз ушу жанакы Северный Объездной жана темир жолго тиешелүү болгон жерлерди тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө 130 курулуштар мыйзамсыз болуп аныкталган болсо, 130 тең тазаланып бүттү. Дагы иштерди жүргүзүп атабыз биз. Параллельно алып кетсеңиздер, эки иш бир бүтүп калмак экен. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Газдаштыруу боюнча айтсак, бул жерде дагы кредит 2 миллиард сом карап берген элек. Бирок 32 миллион ишке ашты деген берилди деген бул өтө эле иш болгон жок деп билсек болот. Значит, элибиз бул 8%га каршы. Оор келди деген сөз. Анан банктар айтып атат, 10% биз субсидия алып атабыз мамлекеттен дейт. Ошон үчүн бул жерде дагы мына кредитти пайызсыз кылып, бирок срогун бир 3 жылга чейин берсек, бирок милдеттүү кылышыбыз керек. Ошондо биз бир конуштун баарына берип, ошол жерде эч ким ал жерде көмүр жакпагандай болот эле да. Ошондо эске алсаңыздар, урматтуу мэр. Пайызсыз берип, срокко берип туруп, но милдеттүү. Анан алыш керек да, анан бирөөлөр бир жерде булгап атса, көмүр жагып атса туура болбой калат да. Ошол бардык конушту тегиз кылса жакшы болот эле. Ошого газ боюнча Газпромго бир суроом бар эле. Бүгүнкү күндө объемдорду бере аласыздарбы? Бишкек шаарына, Ош шаарына.
эгер массалык түрдө биз ушул нерсеге өтсөк. Азыркы убакытта мен маалымат берип кетейин, мына газдаштыруу боюнча көп маселелер көтөрүлүп атат. Азыркы убакытта биз бүткүл республика боюнча 520 миллион куб метр сатылып атат да. Биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү бастаганда 200 миллион болчу. 2,5 эсе көлөмү Кыргыз Республикасынын керектөөсүнүн көлөмү көбөйдү. Ошондой эле бул Айбек Жанышбекович айтып кеткендей, жанагы компримированный природный газ деген бар, компримирован метан, автомобильный газ. Анын да көлөмү 3 миллиондон 67 миллионго көтөрүлдү. Бул керектөөнү көтөрүлүп атат. Жанагы дизель алмаштырылып атат, анан бензин алмаштырылып атат, зыяндуу заттарды. Экинчиден, жаңы газдаштырылган жаңы коңуштарда газдын керектөөсү дагы 2 миллиондон 43 миллионго көтөрүлүп кетти. Бул биздин биз азыр көрүп атабыз, эл кошулуп атат газга. Рахмат маалыматыңызга. Урматтуу депутаттар, бул токтом 23-жылы 3-майда кабыл алып бергенбиз, 1,5 жыл болду. Баары бир бүгүнкү күндө иштен айрылган жокпуз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө баа беришибиз керек. Жалпы жыйынга чыгарганга чейин өзүбүз да кеңешип баа беришибиз керек. Эгер бул жерде тиешелүү жетекчилерди анын өкмөт өзү иштеген убактысына мөөнөтүнө карап жазасын бериш керек. Негизинен ошол көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат.